Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар жана угуучулар. Биздин сабагыбыз негизги диний маалыматтар. Исламда ибадат бөлүмү. Мурунку сабагыбызда исламда ибадат бөлүмүнө киришүү жасап, анда исламдын шарттары кайсылар? Ибадат деген эмне? Эмне үчүн ибадат кылуу керек деген суроолорубузга жооп алганбыз. Ал эми бул сабагыбызда ибадат темасын улай, ибадаттын негизги принциптери кайсылар жана ибадат менен ишенимдин кандай байланышы бар деген суроого жооп издейбиз. Темага өтпөстөн мурун исламдын шарттарын эсибизге сала кетели. Алар: ыйман келтирүү, башкача айтканда мусулман болуу, намаз окуу, орозо тутуу, зекет берүү жана ажылык парзын аткаруу. Бул 5 шарт исламдын шарты катары эсептелет. Ал эми исламда ибадат бөлүмүнүн экинчи темасы ибадаттын негизги принциптери жана ибадат менен ыймандын байланышы. Ибадаттын негизги принциптери кайсылар? Алар 4кө бөлүнөт. Биринчиси каалоо, эрктүүлүк, чын ыклас, эл көрсүндөн узак болуу жана жеңилдик. Мына ушул 4 принцип ибадаттын негизи болуп эсептелет. Эми булардын ар бирине өз-өзүнчө токтоло кетели. Каалоо. Адамдын эң негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири эрктүүлүгү. Мурунку сабактарыбызда айткандай, адамга башка жандыктардан салыштырмалуу 2 өзгөчөлүк берилген. Алардын биринчиси акыл болсо, экинчиси эрк, башкача айтканда эрктүүлүк. Адам акылы менен жаманды, жакшыны, туура менен туура эмести айырмалап билсе, эрки менен каалоосу менен ошолордун кайсыдыр бирин тандап алат. Адам эрки менен жакшы менен жаманды, туура менен туура эмес нерсени тандай алат. Каалоо менен аткарылган иштердин башында ибадат турат. Демек, адамдын өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн эрки менен аткарылган иштердин башында ибадат турат экен. Ибадат кылган адам Алла Тааланын буйруктарын орундаткан жана берген ырыскыларына ыраазычылык билдирген болот. Эгерде ибадатты өз эрки менен, каалоосу менен орундаткан болсо, ибадат өз максатына жеткен болот. Куранда бул боюнча Алланын азабынан коркуп жана ырайымын үмүт кылып ибадат кылгыла деп айтылат. Бир тараптан элге көрсөтүү максатында эрксиз ибадат кылган адамдар сындалып, Куранда мунафыктар Алла Тааланы алдагысы келет. Алла да алардын тузагын жана оюндарын бузат. Алар намазга турушканда каалоосу жок, эрксиз турушат. Адамдарга көрсөтүү үчүн аткарышат. А бирок өздөрү Алланы аз эстешет деп айтылат. Демек, ибадат башка бирөөгө көрсөтүү үчүн, башка бирөөнүн мажбурлоосу менен эрксиз аткаруу туура эмес экен. Экинчи принциби бул чын ыклас. Ибадаттарга каалоо гана жетиштүү эмес, каалап коюу гана жетиштүү эмес. Ошол эле учурда чын ыкластуу болуу да маанилүү. Ибадаттар чын ыклас менен аткарылуусу шарт. Бул боюнча Куранда биз сага китепти акыйкат катары түшүрдүк. Андыктан сен да чын ыкласың менен жалгыз Аллага гана ибадат кыл деп айтылат. Ал эми чын ыклас эмне? Чын ыклас адамдын ошол нерсени жүрөгүнөн жактырып, жүрөгү менен каалап, өзүнүн каалоосу менен кылуусу. Ибадаттарды бир гана Алланын ыраазычылыгы үчүн аткаруу керек. Башка бирөөнү ыраазы кылуу үчүн, ата-энеден корккондугу үчүн же кимдир бирөөнүн алдында уят болуп калбайын деген максатта аткаруу туура эмес. Ибадаттар бир гана Алланын ыраазычылыгы үчүн гана аткарылат. Башка адамдардын зордуктоосу менен көңүлсүз аткарылган ибадаттар максатына жетпей калат. Ибадаттардын кабыл болуусу ыкластуулукка байланыштуу.
Адам чын ыкласы менен гана ибадат кылганда Алланын ыраазычылыгына жетет жана кыйынчылыктардан кутулат. Ибадат кылуунун негизги максаты Алланын ыраазычылыгын табуу болсо, ал эми Алланын ыраазычылыгы качан чын ыклас менен ибадат кылганда гана болот. Азирети Мухаммед пайгамбар бир хадисинде Аллага ыкластуулук менен кулдук кылсаңар, кылган жакшылыктарыңардын сообу 10 эседен 700 эсеге чейин көбөйөт деп айтат. Ибадаттардын кийинки принциби бул эл көрсүндөн узак болуу. Эл көрсүндөн узак болуу кандай ишке ашат? Ибадаттар жалгыз Алланын ыраазычылыгы үчүн гана аткарылат. Андыктан эл көрсүн үчүн же кандайдыр бир кызыкчылыктар үчүн көздөлгөн болсо, бул иш өтө жагымсыз иш катары каралат. Ибадаттарга риянын аралашуусу, рия деген сөздүн мааниси эл көрсүн, башкаларга көрсөтүү максатында, мактануу максатында аткарылган иштер рия болот. Демек, ибадаттарга риянын аралашуусу анын баалуулугун, анын сообун азайтат. Бул боюнча Куранда намаздарын олуттуу кабыл албагандарга наалат болсун. Алар эл көрсүн үчүн ибадат кылышат деп айтылат. Ислам дининде мисалы зекетти жашыруун берүүгө үгүттөлөт. Бул боюнча Куранда эгерде садакаңарды, зекет жана материалдык жардамыңарды ачык берсеңер жакшы. А эгерде аны кедей кембагалдарга жашыруун берсеңер, бул силер үчүн дагы да жакшы, абдан жакшы. Алла да мындан улам силердин күнөөңөрдү жашырат. Алла кылган ишиңерди билип турат деп айтылат. Демек, биз ибадат кылганыбызда башка бирөөгө көрсөтүү үчүн, башка бирөөдөн корккондугубуз үчүн же болбосо ишенбестен эле ата-эненин мажбурлоосу менен, башка бирөөнүн мажбурлоосу менен ибадат кылуу бул туура эмес жана анын баалуулугун жана сообун азайта турган иштер экен. Кийинки принциби бул жеңилдик. Алла Таала адамдар үчүн күчү жете турган гана жоопкерчиликтерди жүктөгөн. Колдон келбеген, аткарууга мүмкүн болбогон буйрук жана тыюуларды койгон эмес, буйруктарды берген эмес. Бул боюнча Куранда Алла эч кимге күчү жетпеген жоопкерчиликтерди бербейт деп айтылат. Ошондуктан адам аткара албаган ибадаттарды да буйрук кылган эмес. Ибадаттарды орундатууда көптөгөн жеңилдиктер каралган. Мисалы, дааратка суу таба албаган адам таяммум алып намаз окуса болот. Тике туруп намаз окуй албагандар отуруп намаз окушса болот. Рамазан айында сапарда жүргөндөр орозо тутпаса да болот. Ошондой эле шарты болгону менен оорудан улам ажылыкка бара албагандар өзүнүн ордуна башка бирөөнү жөнөтө алат. Мындан башка дагы көптөгөн жеңилдиктер бар. Бул боюнча Азирети Мухаммед пайгамбар жеңилдеткиле, оорлоштурбагыла деп айтылат. Демек, ибадаттардын негизги принциптеринин бири бул жеңилдик. Эч бир ибадат адамга оор эмес. Алла Таала адамга оор келген ибадаттарды буйрук да кылган эмес. Ошондуктан намаз, орозо болсун, зекет болсун, ажылык болсун, ар бир адамдын аткара ала турган даражада буйрук кылынган. Маалымат катары айта кетели, ибадаттар аткарылуусуна карай 3кө бөлүнөт. Урматтуу окуучулар, биринчиси дене менен аткарылган ибадаттар. Буларга намаз жана орозо кирет. Намаз менен орозону биз өзүбүз гана денебиз менен аткара алабыз. Намаз белгилүү бир кыймыл аракеттерден турган ибадат, ал эми орозо жылына бир жолу бир ай белгилүү мөөнөттөн белгилүү мөөнөткө чейин эч бир нерсе жебестен күнөөдөн узак болуп адамдын ачка калуусу. Экинчиси мал мүлк менен аткарылган ибадаттар. Байлык менен аткарылган ибадаттар буга зекет жана курмандык кирет. Зекет мал мүлкү белгилүү даражага жеткен адам гана жылына бир жолу берилүүчү ибадат. Бул боюнча биз зекет бөлүмүндө кеңири өтөбүз. Ошол эле учурда курмандык
курман айт учурунда мүмкүнчүлүгү жеткендер курмандык соя алат. Кийинкиси дене менен да, мал мүлк менен да аткарылган ибадаттар. Бул ажылык. Ажыга ар бир адам өзү барат. Эгерде мурункуда айткандай, мүмкүнчүлүгү жетпесе, ооруган болсо, анда өзүнүн ордуна башка бирөөнү да жөнөтсө болот дедик. Бирок мүмкүнчүлүгү жеткен адамдар, оорубаган адамдар үчүн ажылыкка өзү барышы керек. Ошол эле учурда мал мүлк менен аткарылат. Эмнеге мал мүлк? Анткени ажылыкка адам өмүрүндө бир жолу өзүнүн байлыгы, мал мүлкү жеткенде гана адамга парыз болот. Эми ибадат менен ыймандын кандай байланышы бар? Мына ушул маселеге токтоло кетели сиздер менен. Оболу ыйман деген эмне? Дагы бир жолу эске сала кетели. Ыйман Азирети Мухаммедке Алла тарабынан жөнөтүлгөн кабарлардын туура экендигине чын дилден ишенүү эле. Ал эми ибадат болсо, Алланын ыраазычылыгы үчүн аткарылган иштердин топтому. Алла кандай иштерден ыраазы боло турган болсо, ошол нерсени ишенип аткарган адам соопко ээ болот, ибадат катары аткарган иш болот. Ыйман жана ибадат ислам дининин негизги өзөгү катары эсептелет. Ыйман болбосо ибадат болбойт. Ал эми ибадат болбосо, ыйман толугу менен толукталбай калат десек дагы да туура болот. Диний жашоо, мусулманчылык ыйман менен башталып, ибадат менен уланат. Демек, адам биринчи мусулман болуу үчүн ыйман келтирет, калимай таухид, калимай шахадатты айтат. Ошол менен башталат да, ибадат менен анын дини толукталат. Курандагы ким ыйман келтирип, жакшы иштерди аткарса деген аятында белгиленгендей, ыйман жакшы амалдардын өтүмдүүлүгү үчүн шарт катары эсептелет. Ыймансыз, ишенимсиз аткарылган жакшы иштер ибадат катары эсептелбейт. Жакшы иш катары эсептеле берет, бирок ал ибадат катары эсептелбей калат. Бул боюнча Куранда ким ишенимди кабыл кылбаса, анын амалдары пайдасыз жана акыретте жоготууга учурагандардын катарына кирет деп айтылат. Ыйман ибадат аркылуу адамдын кулк мүнөзүнө айланат. Мындан улам ыйман келтирген адам ибадат жана жакшы иштер ыйман келтирген адамдан ибадат жана жакшы иштер талап кылынат. Бул боюнча Куранда ыйман келтирип, жакшы амалдарды кылгандар кандай гана бактылуу деп айтылат. Ушул сыяктуу Куранда көптөгөн аяттарда ыйман менен жакшы амал ибадаттар биргеликте эскерилет. Эми бизде бир суроо пайда болушу мүмкүн бул жерде. Ыйман келтиргени менен ибадат кылмаган адам динден чыгабы деген суроо. Ыйман келтирген адам ибадат кылбаса динден чыкпайт. Бирок ыймандын олуттуулугун жоготкон жана начарлаткан болот. Чырпыгы жок даракты дарак деп атоого болот, бирок сулуулугун жоготкондой, амалсыз ыйман да мына ошол сыяктуу. Ыйман келтиргени менен ибадат кылбаган адамдын Алла жана пайгамбар менен болгон байланышы күндөн күнгө начарлай берет. Ар бир инсандын ишенимине жараша ибадат кылуусу бул нормалдуу иш. Мисалы, мусулман адам намаз окуйт, христиан адам чиркөөгө барып сыйынат, башка бир диндин өкүлү өздөрүнө жараша ибадаттарын аткарат. Мына ошол адамдын ибадатын карап, анын кайсыл динде экендигин биз биле алабыз, урматтуу окуучулар. Ибадат аркылуу Алла менен болгон байланышыбыз бекемделет. Дини аң сезимибиз ар дайым жандуу болот. Эми сиздерге бир суроо берейин. Адамдын жүрүм-туруму ыйманынын белгиси, ал эми ыйман жүрүм-турумга таасир берет деген сөздү сиз кандай түшүнөсүз? Колуңузга калем алып, кагаз алып, өзүңүздүн оюңузду жазып көрүңүз. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө.